Ассаламу алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Бизде бүгүн конокто бир өзгөчө айым десем болот. Мына ушул мен үстүмдө кийип турган мына ушундай жашнакай чыптама көйнөктөрдүн Ясина аттуу үйлөнүү үлпөт салонунун ээси. Бизде бүгүн конокто Сезим Ногоё эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчы. Кандайсыз? Жакшы. Ден-соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эжеке, айтсаңыз, мына ушул Ясина үйлөнүү үлпөт салонун иштетесиз. Анан ушул канча жыл болду ушул салонду иштеткениңизге? Кандайча иштетип калдыңыз эле? Ушул тууралуу маекти баштап алсак. Бул салонду өзү иштеткенибизге 2 жылдан ашты. Быйыл май айында уже 2 жыл толук болду. Ачып калганымдын себеби өзүм ошо турмуш куруп, турмуш жолуна аттанып атканда өзүм үлпөт көйнөк кийгенде абдан кыйналгам да, чындыгындачы. Баягы көбүнчө азыр Кытайдан келген көйнөктөргө, ачык көйнөктөргө водолазка кийгизип, анан үстүнөн көйнөк кийип, анан баягы ысыкта кыйналып кыздар ушунтет экен да. Негизи эле жолукчан кыздарга ылайыктуу үлпөт көйнөктөр биздин Кыргызстанда ойлоп көрсөң, карап көрсөң жокко эс экен да. Анан ушу жолукчан кыздарыбызга чоң бир салым, жардам болсун деп, андан сырткары динибизге да салым болсун деп ушул салонду ачып калганбыз да. Көйнөктөрүбүздүн ошо өзгөчөлүгү именно ошо жабык болсун деп атайын Туркиядан алып келгенбиз да. Бардыгы жабык, даяр көйнөк, даяр эле кийип кетишет да. Эч кандай ичинен водолазка кийбейт, эч жерин жаппайт, өзү эле даяр жабык көйнөктөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, эгерде мына ушул жеке ишкер эжекебизге сурооңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибизге жөнөтсөңүздөр болот. Биздин номер 0776 90 69 09 номерине жөнөтсөңүздөр, биз албетте сурооңуздарга жооп алып бергенге даярбыз. Анан айтсаңыз, Сезим эже, Туркиядан алып келебиз деп калдыңыз ушул көйнөктөрдү. Бардык алып келген көйнөктөрүңүздөр Туркиядан келет. Же Кыргызстандан дагы тигилген, же башка жактан келген көйнөктөр бар? Көйнөктөрдүн 95% Туркиядан келинет, анан 5% бул жактан тигилет. Бул жактан тигилген көйнөктөр негизи кейп көйнөктөр деп коебуз. Негизи мындай жалпысынан караганда үлпөт көйнөктөр экиге бөлүнөт да. Орусча айтканда пышный көйнөк, анан пышный эмес. Шарияттын талабына ылайык мындай жөнөкөй ак кооз көйнөктөр бул жактан тигилет. Тилекке каршы Туркиядан ошондой кейп көйнөктөрдү алалы десек, ал жактан тилекке каршы андай көйнөктөр чыкпайт да. Бул жакта Кыргызстанда көбүнчө баягы кейп көйнөктөрдү өтө эле такыбачылыкты катуу карманган, медресе тарбиясын алган кыздар көп сурашат. Ошо замандын талабына, элдин талабына жараша анан ушул көйнөктөрдү да коштук да, кейп көйнөктөрдүчү. Азыр Кудайга шүгүр, кейп көйнөктөрдүн фасондору абдан көп түрү менен. Ошондой эле орус тилинде айтканда пышный көйнөктөрдүн дагы түрү көп да. Азыр Кыргызстанда негизи эле бардык областтарда миңдеген, жүздөгөн салондорду көп да, аябай. Анан башка салондордун эмнеси менен өзгөчөлөнөт сиздин салонуңуз? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт дегенде, ошо айтып отургандай эле, жогоруда айткандай эле, көйнөктөр эң биринчиден жабык. Анан баягы бир нерсени баса белгилеп кетейин, бул жакта биздики мусульманский свадебный салон дегенде, ошо Кыргызстан боюнча ошо жалгыз мусульманский салон бизбиз да азыр, чындыгындачы, ачык айтканда. Анан көйнөктөрүбүздүн баары жабык, мындай ачык көйнөк жок да. Ачык көйнөк жок, Үчүнчү айырмасы болсо, көйнөктөрдүн фасондору мындай эксклюзивный фасондор да, мындай элде жок да. Мисалы Кыргызстанда башка салондордо мындай көйнөктөр, фасондор жок да. Мисалы биздин салондон кийип чыккан кыздар көйнөгү эч кимдин көйнөгүнө окшош болбойт да. Ушул эң жакшы өзгөчөлүгү ушул да. Көйнөктөр, фасондор мындай окшошу жок да Кыргызстан боюнчачы, эксклюзивный көйнөктөр. Ошо бир гана үлпөт тойго кийилүүчү көйнөктөр эмес, кыз узатууга дагы көйнөктөрүңүздөр бар, арналган? Кыз узатууга көйнөктөр бар. Мындайча айтканда түстүү көйнөктөр деп койсок болот.
кызыл, розовый көйнөктөрдү кыз узатууга кийип чыгышат. Бирок биз өзүбүз көбүнчө үлпөт көйнөктөргө көбүрөөк басым жасайбыз. Анткени үлпөт көйнөктөрдү көп талап кылышат да элчи. Кыз узатуу көйнөктөр бар, бирок азыраак да. Анткени кыз узатуу көйнөгүн көбүнчө клиенттерибиз, кардарларыбыз заказга тиктирет да. Ошон үчүн витринага кыз узатууга көйнөктөрдү азыраак коебуз да. Көбүнчө ар бир адам кыздар кыз узатууга өзүнүн стилиндеги, өзүнүн каалоосундагы көйнөктү тиктирген үчүн заказ менен тигебиз көбүнчө. Жакшы, анан айтсаңыз, ушул убакка чейин негизи эле канча айымды узаттыңыздар? Баягы канча кызды турмуш жолуна узатып, канчадан келинчектердин сонун бир көйнөктөрүн тигип берип? Негизи мындай ар бирин санап деле көргөн эмеспиз ушуга чейинчи, бирок мындай болжол менен 100дөн ашат го деп ойлойм да. 100дөн ашат, Ачылганыңыздар канча жыл болду? 2 жыл болду. 2 жыл болду, 100дөн же может 150 болобу, может андан аз болобу, айта албайм да. Бирок абдан эле көп. Өзгөчө бул үлпөт салондун жумушу бул сезонный жумуш десек болот да. Күзүндө абдан жакшы болот. Бирок башка убактарда да жакшы болот. Бирок күзүндө өзгөчө жакшыраак болот да. Кардарларыбыз күзүндө абдан көп болот да. Жакшы, анан кыз узатууга мисалы мүмкүн ал таластан сиздин көйнөгүңүздү кийгиси келсе, башка жакка дагы жеткирүү каралган, Бар. Кайсыл жактарга жеткирүү каралган, ошол тууралуу биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Доставка деп коет, жеткирүү кызматы менен алган кыздар көбүнчө сатып алган кыздар да, көйнөктөрдү сатып алгандар да болот бизде. Ошолорго өзүбүздүн курьерский службабыз бар, ошол жактан жиберебиз. 3 күндүн ичинде доставка кылып беришет. Бардык областтарга? Бардык областка, Казакстанга да жиберебиз. Казакстандан да көп алышат. Өзбекстан, Тажикстандан да келип алышат кыздар. Андан сырткары прокатка алган кыздар баягы сөзсүз кийип көрүп алыш керек да. Бирок башка областтан, 7 областтан кыздар келип кийип көрүп алышат. Бирок ошол эле убакта ошол көйнөктү башка областка, региондор алып кетишет да. Прокатка 5 күнгө беребиз регионгочу. Анткени барып келген жолуна көбүрөөк убакыт кетип калат да. Бишкекке 3 күнгө беребиз. 3 күнгө алса, Бишкекке баягы өзүнүн басында эле алынат. Көйнөк мисалы 10 000 сом болсо, 10 000 эле алынат. Ошол 10 000дин ичинде жолугу, диадемасы, фатасы, туфлиси, шубалар баары ичинде бекер берилет да. Ал эми башка регионго алгандар үстүнө бир аз кошумча тыйын кошушат да. Жеткирүү акысын төлөп беришет, Эгерде ошол жака жеткирилген көйнөк мүмкүн кардар кийип көрбөй туруп сиздерге буйрутма берсе, жакпай калса, мүмкүн дагы бир кандайдыр бир себептер менен артка кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар да. Ооба, андай мүмкүнчүлүгү бар. Эгер убактысы, кардарыбыздын убактысы кененирээк болсо, өзүнүн баягы размерине жараша дагы оңдоп тигип беребиз. Бирок тилекке каршы андай учур боло элек ушуга чейин. Бирок ар бир мисалы заказга көйнөк тиксек, буйрутмага көйнөктөрдү мисалы бизге 42 размер деп берсе, биз 44 кылып тигебиз да. Запаска бир размер чоңураак тигебиз. Эгер ал адамга случайно тар болуп калса, мындай чоңураак болуп жакшы болот да, баягы убаракерчилик болбойт. Ал эми чоң болуп калса, ошол жактан кичирейтип алса болот да. Биздин көрөрманыбыздан дагы суроо келген экен. Саламатсызбы Сезим эже? Сиздерде негизи эле бойонтуп, анан кийин чачтарыбызды дагы жасап алсак, эгерде кыз узатууга кете турган болсок деп, бул хиджаб салынбаган кыз берсе керек болобу дейт. Албетте болот. Негизи ар бир үлпөт салонунда ошондой боёно турган, жазана турган стол, визажный стол деп коет, ошондой болуш керек. Биздин ушу салон менен чогуу биздин партнерубуз бар, Ажар Стайл салону. Ошол салон биздин салондун ичинде жайгашкан. Ошол салондан жазанып, жоолукту каалагандай кооз кылып салып, көйнөгүбүздү кийип узатабыз. Кийинки суроону окуп кетейин. Саламатсыздарбы дейт, көйнөктөрдүн бааларын билсек болобу деген экен. Көйнөктөрдүн баалары эң арзаны кыз узатуу көйнөктү кошпогондо үлпөт көйнөктөр 4 000 сомдон башталат. Бул прокатка же болбосо? Прокатка. 28 000ге чейин барат.
баасы. Ал эми кыз узатуу көйнөктөрү эң арзаны 2000 сомдон башталат. Негизи эле ушул ишкерликке келүүдө баягы идеялары дагы бир башкача, дагы салон ачсамбы, мүмкүн таластан ачкыңыз келеттир, мүмкүн дагы бир ушундай идеяларыңыз барбы? Көбүнчө кардарыларыбыз Оштон көп сурашат да. Ошто ушундай салонуңар барбы, филиалыңар барбы деп абдан сурашат. Буюрса келечекте Ошко филиал ачсакпы деген максатым бар да. Бирок ошол эле убакта Оштогу кээ бир свадебный салондор бар. Ушулар бизден оптом алышат да жабык көйнөктөрдүчү. Анан буюрса көрөбүз го кандай болот, бирок ошондой максатыбыз бар. Жакшы. Кийинки суроону окуп кетейин. Саламатсыздарбы? Насыйхат радиосу Алга деген экен. Жана ошондой эле Сезим эже, сизге суроом бар эле. Аябай толукмун, мага көйнөк кандай жарашат болду экен. Барып кийип көрүп, анан алам да турабы деген экен. Ооба, албетте ар бир көйнөктү кийип көрмөйүнчө алууга мүмкүн эмес да. Болгону жанагы заказга тиктирген кыздар гана кийип көрбөй өзүнүн размерин берсе, биз бир размер чоң кылып тигип беребиз. Ал эми ар бир башка кыздар, мисалы прокатка алган кыздар сөзсүз кийип көрүш керек, сөзсүз. Размерлери 54-размерге чейин бар. 42ден 54 размерге чейин бар. Бирок ушунча жылдан бери бирок 56-58 размердеги кыз жолуктурган жокпуз да. Анан ошо кыздарга ылайык, кардарыбызга ылайык 54кө чейин коюп койгонбуз. Бирок ак көйнөк баарына жарашса керек, баягы толук болобу? Ооба, көйнөктөрдүн өзгөчөлүгү бар да биздечи. Көп кыздар айтып калат. Бардык көйнөктөрүңүз баягы корсети менен болгон үчүн любой кызды арык көрсөтөт экен деп айтышат да. Мисалы бел жагында мындай катуу, мындай узун косточка деп коет, ошондойлор бар ар бир көйнөктөчү. Ар бир кызды арык көрсөтөт да. Жакшы көрсөтөт, мындай талиясын дагы мындай кандай десем подчеркивать этет да. Бирок ошол талиясы фото менен жабылып калат. Анан туфли кошуп беребиз деп да калдыңыз, Аны кандай, прокатка алгандарбы же болбосо сатып алгандарга кошулуп берилет? Прокатка алгандар көйнөк менен чогуу бекер алышат баарын. Фатасын, жолугун, диадемасын, туфлисин бекер алышат баары. Ал эми сатып алгандар только көйнөктүн өзүн гана сатып алышат да. Анан ушул мисалы көйнөктөрдү прокатка алууда 2 күн алып кетет, же болбосо 3 күн алып кетет, аралыкта. Анан оюңуздагыдай кылбай да алып келип калышы мүмкүн да турабы? Мисалы бир жерин кесип алып, же болбосо дагы бир жерге илиндирип алып деген сыяктуучу. Бул учурда кандай кыласыздар? Андай учур болот, бирок өтө көп кездешпейт да, аз кездешет. Андай учур болсо, мисалы өзүнүн кесип алганына же илип алганына жараша болот. Эгер ал илип алганы чоңураак болсо, чоңураак штраф төлөнөт, кичирээк болсо кичирээк. Ал көйнөктөрдү биз баягы андай болгондон кийин уже реставрация кылабыз. Реставрациядан кийин арзан көйнөктөргө кошобуз да. Анан көйнөктөрдүн көбүнчөсү азыр биздики 80% жаңы көйнөктөр, жаңы келген көйнөктөр, кийлелик, улам жаңырып турат. Сатып алгандар да көп, ошон үчүн сатып алгандан кийин көйнөктөрдүн ассортименти азайган үчүн улам жаңысын алып келип турабыз да. Мисалы бир адам кийсе, алып келгенден кийин сразу аны тазалап, бардыгын иретке келтирип, анан кийинки адамга бересиздер, Бул процесс бизде мындай болот да, башка салондордон өзгөчөлөнүп, мисалы башка жакта көбүнчө бир эле химчистка кылат да, бизде андай эмес да. Бизде 2 химчистка бар, анын түрү дагы бар. Мисалы көйнөк прокаттан келгенден кийин обычный эле химчисткага беребиз. Профчистка деген химчистка бар, кызмат ошол жака менен иштешебиз. Ошол жака беребиз. Ал жактан химчисткадан келгенден кийин кыздар кийип көрөт. Ошол эле примерка убагында тоналка кылып алышы мүмкүн. Эми ар кандай такмак болуп калышы мүмкүн да, көйнөктөр болот иногдачы, постоянно эмес. Ошол убакта мисалы бир кыз көйнөктү брон кылса, орусча айтканда занят кылса, ал кыздын тоюна чейин биз ал көйнөктү кайра сухочисткага жиберебиз да. Сухочистка дегенде ал жакта көйнөктү жуубайт, болгону дезинфекция кылат да. Көйнөк мындай дезинфекцияланып, тазаланып
келет да. Бул жакта бул сухочистка кызматынын эң жакшы жери көйнөктөрдөн мындай эч кандай оору жукпайт, таза да көйнөктөр. Таза берилет. Дагы кандай өзгөчөлүгү бар? Такмактары жок болот, таза берилет да көйнөктүн өзү. Кыскасы баардыгын даярдап экинчи адамга таптаза кылып берет экенсиздер, Анан кийин ушул салондо негизи эле ачып атканда эмне үчүн прям мындай мусулман айымдар үчүн тандап алдыңыз? Же сиздин баягы көз карашыңызда азыр мусулман айымдар көппү, баягы жоолук салынып, хиджаб салынган айымдар, ошол себептүү же эмне себеп болду сизге? Негизи өзүм баягы ачыгын айтканда жолдошум да айтып калат, мындай сен мындай өзгөчө элде жок идеяларга байсың депчи. Ошентип көп айтат да, мындай идеяларды, элде жок идеяларды ойлоп чыгам да. Бизнестерди ойлогонго жакшыгым бар окшойт деп ойлоп калдым да. Анан мындай салонду да ачканда мындай элде жок өзгөчө салон ачкым келди да биринчиден. Анан ошол эле убакта мен өзүм баягы жаңы турмушка чыгып атканда абдан кыйналгам да. Водолазка кийип, көйнөктүчү водолазканын үстүнөн көйнөк кийип абдан кыйналгам да. Анан ошо жоолукчан кыздардын эмнеден кыйналат экенин жакшы түшүнүп калдым ошондон кийинчи. Ошондон кийин ушул мусульманский салон ачсам элдерге чоң жардам болот экенин көзүм жетти да ошогочу. Анан ушул салонду ачууну туура көрдүм. Анан экинчиден Туркияда мен устазаларым бар. Туркияда бир аз сабак алгам, ошол жакта окугам, Куран жаттагам. Ошол жактагы устазаларым дагы ушул сунушту мага сунушташты да. Ушундай үлпөт көйнөктөр бар, иштебейсиңби? Силерде Кыргызстанда жок да, жоолукчан кыздарга жардам болсун деп. Экинчиден алардын сунушу боюнча дагы ушул ишти баштап калдык да. Жакшы, ишиңиз илгерилей берсин. Бизде дагы суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Насыйхат радиосу, саламатсызбы Сезим эже? Ишиңизге ийгилик бар болуңуз деген экен. Рахмат. Анан таласка канча күндө ала алам дейт көйнөгүңүздү? Таласка 5 күнгө алса болот. Бардык регионго Талас, Жалал абад, Ош, Баткен, Нарын, Көл бардык региондорго 5 күнгө беребиз. 5 күнгө беребиз деп калдыңыз. Анан мисалы 5 күн аралыгында жеткирип берет, анан бирок кийип, той бүткөндөн кийин кайра сиздер тарапка кандай кылып жеткирет? Көбүнчө кыздар туугандары аркылуу жиберишет да. Туугандары аркылуу жиберет, туугандары алып келип беришет, көйнөк текшерип алабыз. Анан паспортун беребиз да. Паспортун, Паспорт залогко ташташат көйнөктү алгандачы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сурооңуздар болсо узатыңыздар 0776 90 69 09 номерине. Бизге суроо келген экен. Ассаляму алейкум. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Анан адресиңиздерди дагы айтып койсоңуздар, дейт. Сиздерди кантип тапсак болот? Байланыш номериңиздерди жана да Instagram баракчаңыздарды айтып коюңуздарчы деп суранган экен. Instagram баракчада орус тилинде свадебный салон Ясина деп жазсаңыздар, сары ак логотип менен чыгат, Ясина деп. Анан адресибиз Нижний Жал, Ахунбаева 202. Instagram баракчабызда картанын өзүнүн ссылкасы бар, ошол жакты бассаңыздар картадан чыгат. Оңой таап келсеңиздер болот. Кийинки суроону сизге узатып коеюн. Саламатсызбы Сезим эже? Сиздерде жалаң эле хиджабчандар үчүнбү көйнөктөр дейт. Хиджаб салынбаган кыз сизге суроо узаткан экен. Мен ушул нерсени айтып кетейин деп унутуп калган экенмин. Бизден только жоолукчан кыздар гана албайт да. Жоолук салынбаган кыздар атайын ушундай жабык көйнөктү көп издеп келишет. Өзгөчө Ош, Жалал абад, Баткен тараптан көп кыздар келет да. Ушу тоюнда кайнене кайнатасынын көзүнчө бардык жагы жабык көйнөк кийсем деген кыздар көп келет да. Ал кыздарыбызга да бирок баягы кадимкидей жоолук салынбаган кыз жабык көйнөк кийсе, үлпөт көйнөгүндө абдан мындай оригинал жазайбыз, фотосын тагып, жакшынакай кылып узатабыз жазап. Негизи жоолук салынбаган кыздар көбүрөөк алат да. Анан
баягы убакыт өткөн сайын көбөйүп атат да, жоолук салынбаган кыздардын жабык көйнөк алуусу көбөйүп атат аябайчы. Анткени баягы бир эле жоолук салынган эмес, жоолук салынбаган кыздардын деле келечектеги жолдоштору жабык кийингенин каалашат экен да. Атайын көбүнчө баягы балдар, келечекте күйөө балдар өздөрү ушул мусульманский салонду таап келип, атайын келинчегине кийгизгендер бар да. Жоолук салынбаса да ушул жабык көйнөктөрдү кий деп алып келген кыздар, балдар бар. Кыздарынчы. Андайларды көп кездештиребиз да. Ушул 2 жыл болду деп калдыңыз салондо иштеткениме, анан 2 жыл аралыгында кандай кызыктуу окуялар болду эле? Баягы психология боюнча эркек менен аялдын психологиясы окшош эмес да. Негизичи анан мисалы аял киши көрө алган нерселерди ошол эле убакта эркек киши көрө албайт экен да. Эркек киши көрө алган нерселерди аял киши көрө албайт экен да. Анан муну менен эмнени айткым келет? Баягы бизде көп эле окуялар болду. Бир жолу ушу болгон окуяны айтып берейин. Бир кыз келди, ал кезде өзүм да жумушта болчумун. Анан кыз деген көп көйнөктү примерка кылды да. 6-7 көйнөк кийип көрүп, 2 саат өттү. Негизи примерка көбүрөөк убакытты алат да. 2 саат өттү. Анан ар бир көйнөгүн баягы болочоктогу жолдошуна көрсөтүп атат, бул кандай, тиги кандай. Анан эң аягында эми кайсы көйнөктү тандайлы десе, жолдошу билбейм, баары эле ак көйнөк го баары деп ушинтет да. Баягы биз кыздар неме да. Баягы кычык-пычыгына чейин карап, кардын карап, ташына карайбыз, көйнөктөрдүн таштары, кружеваларына карайбыз да. Эркектерге жөн эле ак көйнөк көрүнөт экен да, көрсөчү. Кайсы көйнөктү тандайлы десе, билбейм, баары эле ак го десе эле баарыбыз күлүп калдык да. Ошону эч унутпайм да, мага абдан мындай башкача келген да. Болбосо карап отурат, 7 жолу кийген, 7 карап отурду. 2 саат өттү да. Анан билбейм, баары эле ак го десе абдан күлдүк да, чындыгындачы. Анткени жанатан бери канча убакыт, канча энергия кетти. Анан баары бүткөндөн кийин билбейм, баары эле ак го десе бизге абдан күлкүлүү көрүндү да. Көп эле окуялар болот, бирок азыр унутуп атам. Мүмкүн эстегенде айтып калармын. Ушул салондо жалпы жонунан канча кызматкер иш алып барасыздар? 2 кызматкер иш алып барабыз. Бирок салон красотыны кошкондо, жоолук, макияж жасаган мастерлерди кошкондо 4 кыз. 4-өзүнүн бирөөсү мен, экинчиси ошо менин жардамчым. Мен жокто ошо көйнөктөрдү примерка кылып реализатор кызым бар. Анан 3-чү эжебиз ал көйнөктөрдү тигет, дизайнер. Заказга келген көйнөктөрдү по завязыванию платка жоолуктарды абдан профессионалдуу түрдө салат. Ошол эле убакта макияж, прическаларды жасайт. Жакшы. Сиз эмне айтсаңыз, алдыда дагы кандай пландарыңыз бар, ушул тууралуу бөлүшүп кетсеңиз? Алдыда дагы эми албетте бардык адамдардын максаты болгондой эле өнүгүп өсөйүн, дагы алдыга жылайын, жакшыртайын деген ниеттерим бар. Азыркы учурда өзүм баягы бир жумадан бери абдан кезим, анткени салондун стилин өзгөртүп атам азыр. Мурунку салондун стили кызыл өзгөртүп атам. Салондун оборудованияларын өзгөртүп атам, мягкий мебель. Ошол эле убакта примерочныйдын стилин өзгөртүп атам, дагы күзгүмдү чоңойтуп койдуруп атам дегендейчи. Мындай башка стилге өзгөртүп атам. Азыр буюрса бүтөйүн деп калды. Буюрса бир 2-3 күндөн кийин салонубуз дагы жандан баштайт деп айта алам да. Жакшы, эже ишиңиз илгерилеп, буюрса өркүндөп өссүн салонуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, бизде бүгүн конокто Ясина үйлөнүлпөт салонунун ээси
жеке ишкер айымыбыз Сезим Ногоев эжекебиз болду. Мына ушундай мен кийип тургандай чыптамаларды, негизи эле көйнөктөрдү эгерде күйөөгө узап жатсаңыз, кыз узатууга керектелүүчү көйнөктөр, баардык тойго керектелүүчү ак көйнөк, сонун бир көйнөктөрдүн түрлөрүн мына ушул эжекебизден таба аласыздар. Дагы бир жолу эже дарегиңиздерди, анан номериңизди кайта алып кетсеңиз. Дарегибиз Нижний Жал, Ахунбаева 202. Ал эми Инстаграм баракчабыз свадебный салон Ясина деп жазсаңыздар чыгат. Үчүнчүдөн номерим 0708 72 26 27. Анан ушул жерден пайдаланып бир нерсени айтып кетейин. Көп адамдар сурашат да, эмнеге Ясина деп койгонсуз депчи. Анткени кардарларыбыз көбүнчө эле Ясина эже деп айтып калышат менечи. Өзүнүн атынан койгонбу, өзүнүн аты Ясинабы деп айтып калышат да. Анан Ясина деген бул өзүмдүн кызымдын аты. Бир уул, бир кыздын энесимин. Ошо кызымдын атынан койгом. Кызыма арнап, кызым атынан болсун деп Ясина деп койгом да. Ясина деп Ошол эле убакта Ясина бул Ясин сүрөсүн билесиздер. Курандын жүрөгү деп коет Ясин сүрөсү. Ошо жүрөгү Курандын жүрөгүндөй таза болсун деп, салонубузда ошондой таза, аруу болсун деп Ясина деп койгонбуз. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, баардык суроолор боюнча эже айтып кеткен номерге байланышып, эжеге барып, каалаган көйнөгүңүздөрдү кийип көрүп, ошол жактан жакшы бир жолго, жакшы бир күйөөгө иши кылып, ошол жактан эжеден турмуш жолуна узасаңыздар болот. Кийинки биздин дагы да жакшы эфирлерден амандашканча баарыңыздар аман эсен, ден соолукта, сак саламатта туруңуздар.